согушта аталардан кечкелик, же алыска согуш отун кечпедик, аталар тирүү өткүзүү үчүн кала берди таң алдында тепселип. Бул улуу жеңиш оңойлуктан келген жок. Менин дагы таятам. Түркөбаев кийик. Улуу ата мекендик согуш башталганда 17 гана жашта болгон. Кан күйгөн согуштун очогуна барып душмандарга каршы эрдик көрсөткөн. Согушта 1 жыл 6 ай жүрөт. 1943-жылы колуна ок тийип катуу жаралат. Госпиталда 4 ай жатат. Колун тешип өткөн октун запкысын тартат. Андан соң өз мекенине кайра жөнөтүлөт. Согуштан кийин үй бүлө күтүп, 3 уул, 5 кызды тарбиялап өстүрөт. Айылда завхоздук жана башка жумуштарда да иштейт. Бирок согуштун запкысын тарткан таятам 53 жаш курагында эле бул дүйнө менен кош айтышкан. Таятам айтып калчу экен. Согушта окопто октор зуулдап өтүп жатты. Бир маалда октор тинип калды. Жанымдагы шерген баш көтөрүп моюн созду. Бир көз ачып жумгучакты башына ок тиеп. Кызыл жаян канга боелуп калды. Жанымда суулап калды. Эх, согуш, ызылдаган октор азырда кулагыма уга берет деп айтчу экен. Бунун баарын мага тайеним айтып берди. Балчу. Тайеним азыр 90 жашта. Бактылуу каарлыкта жашап жатат. Жыл сайын 9 майда таятамды эскерип, Куран окуп турабыз.